Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү бизден өтө турган сабагыбыз кыргыз адабияты сабагы туурасында болмокчу. 9-класс адабият сабагы мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе бүгүнкү адабият сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз балдар Аман Саспаевдин Татым туз чыгармасы. Сабактын максаты окуучулар Аман Саспаевдин өмүрү чыгармачылык жолу туурасында маалымат ала алышат. Чыгарманын негизги идеясын, маанисин түшүнүшөт. Окуучулар мекенди сүйүүгө тарбиялана алышат. Чыгарманын сюжетин эске салабыз. Биринчи, Келгинбайдын келте менен ооруп калышы. Оймокчон жаш баласын кайненесине берип, күйөөсү менен бирге калышы. Оймокчондун күйөөсүн эптеп айыктырып, алардын 30 жылдан ашуун жашап калышы өз жерине келүүгө чек ара жабык болгондуктан өтө албай калганы. Атасынын кичинекей түйүнчөккө оролгон нерсени аманат катары ташташы. Келгинбайдын башына кайра оор күндүн кайра түшүшү. Оймокчондун келте оорусунан каза табышы. Келгинбай каза болгон уулу тууралуу укканда катуу оорушу, акылынан адашып калгандыгы. Келгинбай өлгөндөн кийин колунан бир түйүнчөк алышып, мекендин татым тузунун сыры. Мына балдар, чыгарманын негизги сюжети боюнча таанышып алдык. Аман Саспаев Түп районундагы Кең Суу айылында 1929 жылы 15 октябрда жарык дүйнөгө келген экен. Атасы Саспа Кең Суудагы айтылуу аңчы, дарымчы, ага карабастан ошол кездердеги большевиктерден болгон. 1930 жылдары Саспа каза болгондон кийин энеси Бибигали 2 баласын Аман жана эжеси Жүрсүндү алып төркүндөрүнө кетет. Төркүнү болсо айтылуу сан жылкылуу Сарыбай байдын небереси болот. 1930 жылдардагы коллективдештирүү мезгилинде Аман Саспаевдин энеси да бай манаптын тукуму эсептелип, жаңы уюштурулуп жаткан колхозго алынбайт. Материалдык жашоо шарты начарлап, ачарчылык боло баштайт. Кытайга мурда качып кеткен туугандардын үндөөсү менен 1933 жылы Аман Саспаевдин үй бүлөсү дагы Кытайга жөө жалаңдап өтүп кетет. Бирок тилекке каршы Кытай жергесине баргандан кийин да үй бүлөнү бакыт таалай күтүп турбайт. 1937 жылы Кытайдын Тогуз Торо уездине караштуу Моюн Күзөр айылындагы уйгур мектептен сабатын ачат. Кийин Тогуз Торонун айылына Кулжа шаарында уйгур казак мектептеринен окуп, билим алат. Эмгек жолун 1945-1947 жылдары Текес уездинин бир мекемесинде катчы болуп баштайт. 1948 жылы жайында энеси Бибигали күтүлбөгөн жерден каза болот. Жаш Аман үчүн бул оор сокку болуп, азыр үй бүлө менен турган жерде жашоонун кызыкчылыгын жоюп койгонсуйт. Болочоктогу жазуучу кандайдыр бир жакка кеткиси келет. Баарынан да окуп, билим алсам деген ички тилек, жан жеген дарт жай алдырбаган соң эңсөөгө айланат. Акыры жашы 20-га чамалап калганда Кулжа шаарына барып келем деген шылтоо менен таекесинин күрөң жоргосун сурап минет да
тобокелге бел байлап, Кулжа шаарын көздөй жөнөп кетет. Кудалаштырып жаткан 16 жашар келечек колуктусун иштеп жүргөн кызматын, колун караган үй бүлөсүн жерге уруп баса берет. Бул Амандын өмүрүндөгү биринчи булкунуп чыгуусу болот. Акыры бир күнү ушундай иштегенинде гана жаңы жай табаарын билет. Аман Саспаевдин чыгармачылык ишмердиги 1947-жылдары башталып, казак тилинде, ырлар уйгур тилинде прозалык чыгармаларын жазып, мезгилдүү басмаларда жарыялап турган. 1966-жылы туңгуч аңгемелер жыйнагы Гүлкайыр деген ат менен Кыргызстан басмасынан жарык көргөн. Аман Саспаев 1967-жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү жана ошондой эле ал аңгемелерди орус, француз, кытай, латыш, татар, башкыр, казак, уйгур тилдерине которгон. Ал чыгармаларын уйгур, казак тилдеринде да эркин жазган. Аман Саспаев балдар Москвадагы Максим Горький атындагы жогорку адабий курсту бүтүргөн. Аман Саспаев 86 жаш курагында каза болгон. Аман Саспаев боюнча кызыктуу фактылар. Түгөлбай Сыдыкбеков менен туугандык байланышы болгон. Ал Кытай кызына үйлөнгөн. Чүрпөсү чек арада чарчап калган. Куугунтукка кабылып, өз кесиби менен иштебей, башка жумуштарга жиберилген деген маалыматтар, фактылар айтылган. Аман Саспаевдин Татым-туз чыгармасы суу айрыгына жакын саздакка чыккан кыяк чөптү ыктап, жалгыз түтүн кыргыз жашаган. Эзелтен эле жергиликтүү дыйкан уйгурлар конуш тээп, төшкө такай соккон корук тамдын калдыгынан башка ал жерде дагы бул күнгө чейин 4 түтүн уйгурдун эски тамы сакталып калган. Уездик шаар мындан алысыраак жерге жайгашкан. Бирок көндүм адат катары ага каттаган жөө базарчылар көп деле кыйналуучу эмес. Элдин айтымына караганда, илгерки бир жылдары көл кыргыздары ушул жакка ооп келип кайткан эмиш. Ошолордон Келгинбай аттуу бир түтүн кыргыз ушул жерде мекендеп калып калган экен. Дал ушул оор апат Келгинбай чалдын кемпири Оймокчонду жалмап жолго түшөт. Шоордуу чал кемпирин шейшебине ороп көмөт. Көр казып жан баккан киши менен чалдын кошунасы жана өзү болуп Оймокчондун сөөгү 3 эле киши жерледи. Кемпирин көмүп, топурагын чочойтумуш болгондон кийин ал мүрзө башында күңгүрөнүп узакка отурат. 40 жылга жуук бирге жашаган жары менен түбөлүккө коштошуу оңойбу. Жан шеригинин бүткүл жоруктары чалдын көз алдынан биринен сала бири өтүп жатты. Элден бөлүнүп жалгыз калгандагы Оймокчондун кайраты, жубайы үчүн өзүн курман кылган мээрими чалдын сайсөөгүн сыздатып аткан болот. Чынында эми ал жалгыз кемпири менен гана эмес, жашоонун жылуу коюну менен да коштошуп жаткан. Мына балдар, Аман Саспаевдин Татым-туз чыгармасы туурасында биз слайдтан кыскача түшүнүк алалы. Саспаевдин Татым-туз аңгемеси Келгинбай карыя туурасында болмокчу. Аңгеме бир жагынан эл жеринен ажыраган адамдын трагедиясын, экинчи жагынан ошол эч кимге белгисиз карапайым кыргыз карыясынын мекен эл жөнүндө кандай бийик жана таза сезимдерди алдейлеп, кандай улуу сагыныч, сөз жеткис кусалык менен жашап өткөнүн баяндайт. Алыскы Кытай жергесинде уйгурлар жашаган жерде 30-дун орто белинде Келгинбай деген жалгыз үйлүү кыргыз келип бир нече жыл жашап калат. Үрккөн эл тууган жерге кетебиз деп каманганда ал катуу ооруп орто жолдо калат. Мекенге кетээр алдында Келгинбайдын атасы сакалынан ылдый жашын куюлтуп,
келини оймокчонго жарык дүйнөдө жалгыз балам эле. Ал сага аманат. Мага топурак өз эле өз жерден буйрсун. Неберемди энеңдин этегине салып бер балам. Жыттап жүрөйүн дейт. Оймокчон элге көргөзбөй көз жашын көлдөтүп, баласын кайнесине берет. О, түйүнчөктү катып кой. Коку сары бурулуп кетсе, сууга эзип оозуна тамыз. Айыгып мал болсо колуна бер, дейт жөнөп жатып кайнатасы. Суусу түгөнбөптүр. Келгинбай келтеден айыгат. Бирок чек ара жабылып, элине кетүүгө кеч болуп калат. Арадан 30 жылча убакыт өтүп абышка болгондо, анын башына кайрадан оор кайгы түшөт. Кытай элин бүт келте каптап, Аманат Келгинбайдын кемпири оймокчонду алып тынат. 40 жыл бирге жашаган жан шериги жары менен түбөлүккө коштошот. Чындыгында ал кемпири менен гана эмес, турмуштун жылуу койну менен коштошуп жаткансый. Мына ушул кайгылуу эпизоддо "О, Кудурет, тарт аманатыңды, эми коркулар көрбө" деп көз жашын сакалынан ылдый куйултуп, ботосу өлгөн каймалдай боздоп, ыйлап турган чалдын аянычтуу абалы көз алдыңа көпкө кетпей турат. Бул жөнүндө жазуучу, эгер кишилерде үмүт деген нерсе жок болсо, анда эч качан кайрат бүтпөк эмес. Өмүр өзүнүн канчалык кайгы касиретин берип койсо да, үмүт менен убакыт алдында алар эч качан дармансыз деген жыйынтык чыгарат. Ошондой үмүт менен жашаган Келгинбай тиричилигине киришет, үй ичин жыйнайт, чачылган бирдемелерин иреттейт. Анан жаман талпагына жайланып отуруп, чөнтөгүндө түйүнчөктөн бармактай тузду алып чыгат. Бул баягы атасы мекенге кетип бара жатканда келини оймокчонго аманат калтырган түйүнчөк. Анда калтырган бармактай туз бар. Карыя тузду жалап, шербет таамданган шилекейин кумарлануу менен жутуп калат. Нечен кыйынчылыкта ал тузду жалап, Келгинбай кам көңүлүн көтөрүп, өзүн өзү жооткотот. Чыгарманын 2 бөлүмүндө оймокчон 2 уул, 1 кыз төрөп, алардын экөө чарчап, Эшбол аттуу баласы касиреттүү чалга эрмек болуп аман калганы, анын окууну бүтүп мугалим болуп иштегени, анан комендантчылар аны кармап кетип, ошол бойдон дайыны чыкпай кеткени жөнүндө сөз болот. Уулу кармалып бара жатканда да Келгинбай кайра кайтып келсин деген ырым менен Эшболго баягы туулган жердин тузун бир тиштем берет. Ошондуктан Келгинбай чал туулган жердин тузу уулумду бир кайтарып көрсөтөт деген ой менен токпей ошол үмүт менен жашап келет. Мына эми акыркы таянычы 40 жыл бирге жашаган кемпиринен ажырады. Кайрымдуу уйгур кошунасы Келгинбайга көңүл айтып, каралашып турарын билдирип, чалдын көңүлүн көтөрөт. Өмүрдүн бир сыры ушундай деп жазат жазуучу. Чын эле ошондой болду. 1 жыл өтпөй кырдаал өзгөрдү. Эл комендантчыларга каршы көтөрүлдү. Мына ушундай жакшы күндөрдүн биринде Абышканын үйүнө аскер кийимчен Жапаров деген кыргыз жигит келет. Майор Келгинбаев Эшбол азыр комиссар экенин, комендантчылардын сазайын колуна берип жатканын айтып, чалга уулунун сүрөтүн берет. Шоорду Абышка эсинен танып кала жаздайт. Жапаров да Эшбол менен камалгандардын бири болот. 10 чакты жигитти айдап баратканда алар комендантчы 3 черикти өлтүрүп тоого качып кетишип, кийин көтөрүшчүлөргө кошулуштур. Эсине келген Абышка кемпири жөнүндө солдатка эч нерсе айтпайт. Ата энең аман соо экен дегин жалгызыма, дейт. Анан жоокерди узатып коюп, "О, касиреттүү жеримдин тузу, эми жалгызымды өз элине аман эсен кошо көр" деп Байкуш Абышка жалгыз үйдө курун мойнуна салып көпкө күңгүрөнөт. Жамандык жалгыз келбейт. Аңгеме өтө кайгылуу, армандуу аяктайт. Майор Эшбол окуучу өлөт. Муну уккан Абышка алжып калат. Аны адам болбосун байкаган уйгур кошунасы үйүнө киргизип алат. Акылдан адашкан Абышка кечээ ишеним келип, бүгүн муунум кирип калыптыр. Элге кетет окшойбуз. Менин чоң арманым эле ишенимди эл журтуна кошуу деп чөөлөйт. Анан ал колундагы татым тузду көрсөтүп, "Мына бул ысык көлдүн, мен туулган жердин тузу. О, кагылайын уйгур туугандар, ишеним экөөбүздү узатып койгула. Бизди өз жерибиздин тузу тартып баратат. Ичен жолу ач калганымда ушуну жалап тоюнгам.
Эчен жолку оор күндөрдө жаныма алып жүрүп көңүлүмө төтөп боюма кайрат тапкам. Ушул туз жанымда жүргөндө эл журтумдун бир туугандарымдын жанында жүргөндөй болом. Мен жеримди сагынып куса болгонумда ушул туздан жалап алып сагынычымды тараткам. Мага дүйнөдө мындан кымбат нерсе болгон эмес. Элден жерден ажырап, ага кусал болуудан артык азап жок экен, деп кадыресе акылдуу ой чыгарат. Бул жокчулуктун кордугун, бирөөнүн зордугун көргөндө да өлүп калуудан коркпогон, бирок өз ата конушун көрбөй өлүп каламбы деп корккон, көргөн кордугуна ызаланбаган, эл жерден адашып калганына ызаланган адамдын өлүм алдындагы керээси, арманы. Мекендин татым тузунун сыры да Абышканын дал ушул монологунда ачылат. Мындай аңгеменин өз мекенинен аргасыз ажырап, ата конушу көзүнөн учкан армандуу адам гана жаза алат. Өз мекенинде жашаган бакыттан ашкан бакыт жок деп жазуучунун сөзүн дагы бир жолу кайталоого туура келет. Аман Саспаев ымандай сырын төгүп, агынан жарылып айткан бул асыл ойлор татым туз аңгемесинде толугу менен көркөм иликтөөдөн өтүп, көркөм жалпыланган. Мына балдар, татым туз чыгармасы туурасында кыскача маалымат ала алдык. Анда эмесе жыйынтыктоочу суроолор балдар силерге. Мына балдар, татым туз чыгармасы туурасында толук маалыматты ала алдык. Анда эмесе силер балдар үйдөн ушул жыйынтыктоочу суроолор аркылуу суроолорго жооп берүү менен эссе жазабыз. Анда эмесе биринчи сурообуз: мекендин татым тузунун сыры эмнеде? Үмүт деген эмне? Кайнатасы Оймокчонго кандай аманат таштаган? Келгинбайдын уулунун аты ким? Татым туз чыгармасы бизди эмнеге шыктандырды? Мына балдар, бул жерде татым туз туурасында аябагандай сонун суроолор берилди. Эми ушул суроолорго так, туура, даана жооп берүү менен кыскача эссе жазабыз. Балдар, татым тузду баягы мекендин татым тузу буга чейин деле биздин ата бабаларыбыз алыска балдар сапар алганда же армияга кетип атканда же алыс жолго сапар алганда туз буйруп, туз насип кылып кайра ушул жериме келер бекемин деген сөздөр буга чейин деле эмне кылган, айтылып келген. Ошондой эле бүгүнкү Келгинбай карыянын өзүнүн үмүт кылып, ушу мекенимдин татым тузу буйруп мекениме жетер бекем деген ойдун ташкап эмне болду, мекенине жете албай калды. Ошентсе дагы баягы түйүнчөктөгү татым тузун оосуна салып, мекендин татым тузунун тузу менен эмне кылды? Көз жумду. Мына балдар, ушул суроо аркылуу үйгө тапшырма татым туздун сыры туурасында суроолорго жооп берүү менен эссе жазабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар, саламатта калгыла.